Баарыбыз билебиз, омега 3, омега 6 жана омега 9 деген омеганын түрлөрү бар. Ал эми бүгүн биз омега 6 жөнүндө кеп кылабыз. Эгер сиз толугу менен информация алгыңыз келсе, консультация кылгыңыз келсе, анда алдында телефонум калтырып кеткен. Ошол жерден онлайн консультация алсаңыздар болот. Омега 6-нын биздин организмге жетишпестиги бар экенин кантип билсек болот? Буга эң негизги болгон 11 клиникалык белгилери бар. Эң биринчиси болгон бул биздин терибиз экзема сыяктуу кызарып баштайт. Чачыбыз түшүп баштайт. Адамдарга болгон мамилебиз өзгөрөт. Боордун функциялары, бөйрөктүн функциялары начарлайт. Жүрөк, кан тамырларындай забивается деп коебуз го. Баягы толугу менен кан айлануу жүрбөй, жүрөктүн иштеши жайылап, өзүнүн симптоматикаларын көргөзө баштайт. Абдан көп тердей баштайсыз. Биздин организм негизинен инфекцияга каршы күрөшкөн бир өзүнүн функциясы бар. Бирок эгер омега 6 жетишпестиги бар болсо, анда ал инфекцияга каршы күрөшүү функциясы азайып калат. Эң негизги клиникалык белгилердин бири бул импотенция. Аялга дагы жана эркекке дагы тиешелүү болгон клиникалык белги. Ал эми кийинки клиникалык белги сезгенүү. Башкача айтканда, биздин тиги же бул органдарда кандайдыр бир воспалениялар пайда болушу, сизде болгон оорулардын баардыгы күчөп калган мезгили болушу мүмкүн. Менимче бул эң негизги жана орчундуу болгон 11-чи клиникалык белги бул жаш мезгилден баштап, эгер сиз жаш болсоңуздар, өзүңүздөн байкасаңыз болот, склероз болгону. Склерозду кантип биз түшүнөбүз? Бул унутчаактык. Күнүмдүк эле жашоодо кылган иштериңизди унутчаактыгыңыз пайда болгондо өзүңүз байкайсыз. Демек, бул омега 6-нын жетишпестик тревогасы болуп эсептелинет. Мына ошо, эгер сиздерге бул видео пайдалуу болсо, анда мага лайк коюңуздар жана комментарий калтырып кетиңиздер. Консультация үчүн алдыдагы номерге онлайн консультация аласыздар.